3 күндүк иш сапарым бар. Бул Баткен областы эң биринчи ошол кышкы мезгилге даярдоо. Бүгүнкү күндө даярдык жүрүп атат. Ошонун кандай жүрүп атат даярдык, график боюнча өз убагында бүтүп атабы? Экинчи маселе, курултайда көтөрүлгөн көп маселелер бар. Ошолорду ишке ашырыш керек эле. Ошолор бүгүнкү күндө ишке ашып бүтүп калды. Бизде энергия секторунда бир 80%ке курултайда көтөрүлгөн маселенин баары ишке ашты. Азыр биз силер менен күбө болдук. Ошол Кулатов айыл өкмөтүндө курултайда көтөрүлгөн көйгөйлүү бир маселе бар болчу. Бул электр энергиянын мындайча айтканда камсыздыгы бар, бирок напряжениянын астыгы болуп атат да, кубаттуулугунун астыгы. Ошого байланыштуу биздин инженерлер изилдеп чыгып, бүгүнкү күндө ушул Кулатов айыл өкмөтүнөн 1 гектар жер берилип берип, ушул жерге кошумча 35-10 киловольттук көмөкчөрдөн куруунун бүгүнкү күнгө кутучасын салдык. Кудай буйрса, муну октябрь-ноябрь айына чейин бүтүрөбүз. Ошону менен бул Кулатов айыл өкмөтүндөгү эң чоң көйгөйлүү маселе бул мындайча айтканда кубаттуулуктун чыңалуунун көбөйтүү маселеси чечилет да. Андан тышкары өзүңөр көрдүңөр, Кулатов айыл өкмөтү 3,5 миң абонентти тейлейт. Ошого байланыштуу бул жерде участок маселеси проблема бар болчу. Участок маселесинде мурун ошол жерде турган почтонун бир комнатасын арендага алып, ошол жерде отурчу биздин 10 жакын электромонтер, слесарь балдарыбыз. Ал жерге мына бүгүнкү күндө 7,5 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүп берип, өзүнчө ошол айыл өкмөт өзүнчө жер бөлүп берип, 7 соток жер бөлүп берип, ошол жерге участок салып бердик. Эми бүт шарттары менен баягы туалети, суусу, мындайча иштөө, мастерлерге иштөө шарты, машинелердин турган гаражы, мындайча айтканда. Анан кошумча ушул айылдын тургундарынын суранычы боюнча кошумча бир бригадалык машина керек. Анткени мындайча айтканда алыс чыгыш, барып келиш эски унаа менен. Ошол унаа маселесин чечип бердик. Андан тышкары ошол Ош областында рейстерде, ноокат рейсинде ичинде капиталдык ремонт иштери бүттү эле. Анын дагы кышка даярдыгын бир сыйра текшерип, Кудай буйрса, бүгүнкү күнгө ошо кышка белгиленген пландар боюнча тетиктердин баары келип түшкөн. Сип провод ал жерде, опоралар. Анан өзүңөр күбө болгондор, азыр 100 проекттин ичине кирген биздин да энергетика объектилер бар. Ошолор боюнча ошол Кулатов айыл өкмөтүндөгү биздин участок менен тааныштым. Анын даярдыгы Кудай буйрса 100% бүтүптүр. Бүгүн эртеңки күнү Кудай буйрса мына 31-ине ушул Ош шаарында опора чыгарган, темир бетон опора чыгарган заводдун ачылышы менен ошого даярдыгын көрдүм. Кудай буйрса 31-августта аны да ачабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ак жолтой элибизге кызмат кылган көмөкчөрдөн болсун автотрансформатор. Анан эң көйгөйлүү бир чоң маселе ушул узловой көмөкчөрдөнү болчу. Анткени былтыр кышында 200 мегавольттук амперден 2 автотрансформатор турчу. Ошонун кубаттуулугун көтөргөнгө 201 автотрансформаторун 250 мегавольт амперге көтөрдүк эле. Экинчиси дагы мындайча айтканда номиналга келип калган. Мына бүгүн Кудай буйрса ошону ишке бердик. 250 мегавольт амперлик. Өзүңөр көрүп атасыңар, Ош шаарында чоң өнүгүү болуп атат. Анан ушул жерде эле жакын жерде жаңы конуш пайда болот экен. Ошол жерге дагы 110 киловольттук подстанция куруш керек экен. Азыр мен ошо урматтуу мэрибиз Жеңиш Шермаматов менен чогуу барып ал жерди көрөм. Ал жерге дагы линия тартыш керек экен, опора коюш керек экен, подстанция куруш керек экен. Ошону дагы планга киргизип, Кудай буйрса чечип бергенге аракет кылабыз. Мына бүгүн өзү да айтып атат, почти канча көчөлөрдө 35 көчөгө асфальт басылып атат дейт. Ошонун линияларын, көчөлөрдү кеңейткенге байланыштуу жолдун четинде турган опораларды кайра ордуна жылдырыш керек. Ошого көмөк көрсөтүп, биз бүгүнкү күндө почти 7,5 миллион сомдук ишти биздин Ош электр тармактары аткарып беришти.